эфирге кирип атам туугандар. Бөлүшөбүз. Бүгүн маанилүү эфир болот. Мен жана өзүм жазгандай эле. Баарыңыздар менен учурашам, адамдар топтолсун бир аз. Группаларга бөлүшүп саласыздар. Колуңуздардан келишинче лайк, анан комментарий ушуларды аябаңыздар. Азыр баарыңыздар менен учурашам. Бүгүн мени көптөн бери маекке чакырып, эркексиңби, эркек болсоң түз эфирге чык, түз эфирден сүйлөшөбүз деп Мадумаровдун колдоочуларындай айтканда. Канча убакыт ойлонуп, алар менен сүйлөшпөй эле коеюн деп өзүм ойлогом. Бирок канча убакыттан бери ойлонуп, сиздер үчүн, ошо эл үчүн чыгып берейин, айтып берейин деп, колумдан келген нерсени айтайын деп чыгып атам. Баарыңыздар менен учурашам. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Баарыңыздардын кечки маанайыңыздар менен кайдыгер карабай, көңүлүңүздөр чүрбөй колдоп туруңуздар. Кудай буйруса, ал адам азыр мага кирет. Кирген убакытта мен ага далилдер менен Мадумаровдун калптарын ашкерелегенге аракет кылам. Сөзүнүн башында айтып коеюн. Эч бир саясатчыны, эч кимди, эч убакытта ал адамды каралаган жокпуз. Кыргызга кыянатчылык кылган, кыргыздын жерин саткан, кыргыз элинин наркын саткан, элдин баркын, кадыр баркын түшүргөн инсандар боюнча, жегич, ичкич жана уурулар боюнча айтып келе атам. Ал адамдар өздөрү мени ушундай эсептейт экен. Сен бир адамды гыйбат кылып атасың, бир адамды ушундай жамандап атасың деп. А булар кече бири-бирин жамандап, бири-бирин баардыгын тепселеп, мен кыйынмын, биз мыктыбыз деген убакытта булар каякта жүрдү? Бир эле мисал, шайлоодо 11 партия, 16 партия катышты. Баардыгы бири-бирин жамандоо менен алек болушту. Мен азыркы убакытта тигил адамды күтүп атам. Негизи Мадумаров жөнүндө болот. Мадумаров жөнүндө 26, негизи Мадумаровдуку таң атканча бүтпөй калат. Бирок 26 эме бар бул жерде, суроо бар, мисал бар. Ошонун баарын айтып берем. Анан ылдыйда 3 мисал бар. Ошо бала менен жана сүйлөшкөн убакытта ал Мадумаровдун ошол неге Мадумаров, Сапар Исаков, Равшан Жээнбеков жана Бабанов жана башкалар менен биригип кетти, координациялык кеңеш түзүп десем, Садыр Жапаровдун бийлигин легитимдүү кылып бериш үчүн бириккен дейт. Мен айттым, сенин ошо Мадумаровуң, Равшан, Сапар Исаков жана башка ошол жерде жүргөн шумпайлардын баардыгы же бир должността иштейт беле? Алар эмне же парламент беле? Десем, ошон үчүн барган дейт да, мындай айтканда. Булардыкы мындай жалган экени көрүнүп эле турат. Экинчиси, мен макул эмесмин деген кыймылга ал адам кимдики дедим да, ошол Россияда. Аны биз каржылайбыз дейт. Анда сен ошол партияга байланган, ошол партиянын адамы экенсиң десем, жок, мен адам эмесмин дейт. Ушул жерден тастыктап далилдеди. Үчүнчүсү, энелерди урган жерде дейт, сен бар экенсиң дейт. Мен сага дейт түз эфирде мен сени ошол далилдеп тастыктап берем деди. Мен айттым, анда паспортумду алып алайын. Мен Кыргызстанда экенимди, аэропорттон тышкары эч жака чыкпаганымды, ошол Россиянын айлана тегерегине кирбегенимди сага мен эфирде далилдеп берейин дедим. Мен далилдеп берем деди. Азыркы убакытта ошол адамды күтүп атам. Ошол адам азыр эфирге чыкса, ошол адам менен сүйлөшөбүз. Мынайки азыр дагы деле күтүп атам. Бир аз дагы күтөбүз. Если эметсе эме кылабыз. Если эме кирбей турган болсо, анда ал адам бизден качкан болуп эсептелет. Дебат качан дейт? Дебат бүгүн болот. Сиздер лайкыңыздарды аябаңыздар, бөлүшүңүздөр. Адахан Мадумаров Кимсанбаев жөнүндө болот. Мадумаровдун жер саткандары, мисалы да мына берсең телефонду. Жер саткандары Каркырага, Токмоктун тушуна, Көлдө пансионаттарга, Баткенде госсекретарь болгондо,
Таластан Маймак жана башка жерлерге кол койгон бул Көксайга жана эмеге. Ошол мына мен ошону далилдеп атам. Мынакей кол койгону могу жерде Амад Умаров деп турат. Мен буну жалган айткан жокмун. Мына Амад Умаров мынакей. Бул да мына. Бул негизи факты бул мына. Карагыла. Амад Умаров. Ошол мен эсептеген бардыгына ошол адам кол койгон мынакей. Мына азыр тиги бала кирсе да ушунун баарын көргөзөм. Мынакей. Көрүңүздөр, Амад Умаров. Бул мындай айтканда бул жомок эмес. Тиги бала кирсе да азыр көргөзөм. Биз бирөөдү жамандоо, бирөөдү гыйбат кылуудан алыспыз. Бирок кимди кандай ойлоп атканын бир Аллах билет. Эң башкысы Аллахтын алдында, элибиздин алдында абийирибиз таза, жүзүбүз жарык болсо бизге ошол жетиштүү болот. Ит үрөрөт, кербен жүрөрөт дейт. Бирөө көрүп үрөт, бирөө көрбөй үрөт, бирөө угуп үрөт. Мени жакшы билип билбей, бул бала мени сен бир туалет салып коюпсуңбу? Ушул убакытка чейин туалет салдың беле деп YouTube'да айтыптыр. Мен буну көргөм. Бир 15-20 күн болуп калды. Теңелбей эле коеюнчу дегем. Бирок мен өзүмдү кандай экенин, не экенин мен далилдегим келбейт. Биз Кудайга миң мерте шүгүр Кыргызстанга кызмат кылып, Кыргызстанга аздыр көптүр салым кошуп, чоң ишкер болобузбу, кичинекей ишкерлик мененби аракет кылып жатабыз. Бирөөдү билбей, билип, анан баарын тактап айткан негизи туура болот. Мынакей 8ден 7 минут өттү, көрүңүздөр. 8ден 7 минута. Дагы деле мен буну түз эфирде күтүп атам. Мен бул менен 1 саатка жакын сүйлөшкөм. Түз эфирде мени кошпойсуң эле кошпойсуң дейт. Күтүп атам. Билгендер болсо айтып койгула. Аты Улан экен. Фамилиясын билбейм. Мени ушунча элдин баарын күттүргүм келбейт. Ушунча эл чарчабай лайк басып атат. Ушунча эл бөлүшүп атат. Ошон үчүн силердин баарыңарды күттүргүм келбей, мына теманы башташка мен мажбурмун. Ал адам кирсе, кирсин, дагы бир аз убакыт күтөлү. Бир аз убакыттан кийин менин неге ал адамды күтүп атам? Ал адам ушуну көрсүн. Бул жерде мен азыр 26 мисалды айтып атам. Бирок Мадумаровдукун санай турган болсоң, таң атып, күн батып кетет. Саясатчылар бир сөздү айтат, өздөрү кайра экинчи сөз менен жооп кайтарат. Бирок ал сөздүн ичинде эмне жатканын көпчүлүк калк, калайык калк түшүнбөйт. Ошон үчүн ушул бир китеп бар, мантык деген китеп бар. Мантык окусаң, тантык болосуң дейт. Бул Куранда дагы, Курани Каримде мажази деп коет, ички мааниси. Сыртында аты Бекзат эле турса, менин аты мисалы, анын ичинде эмне жатат, эмне камтып атат, ошонун баардыгын билдире турган мантык деген ошондой китеп. Ошон үчүн баарыңыздарга айтарым, ушунча күтүп, угуп бергениңиздерге рахмат. Ошол адам азыр кирдиби, кирбедиби билбейм, көп адам кирип кетти. 8ден 8 мүнөт өттү. 10 мүнөт өткөнгө чейин чарчабай адам топтойлу. 10 мүнөттөн кийин мен баардыгын далилдеп тастыктап берем. Бул жерде жер саткан боюнча азыр колдордун баарын дагы бир сыйра көргөзөм. Мени ошо түз эфирге чакырган адамды мени көрүп аткан болсоңор, Мадумаровду колдогон колдоочулары мени көрүп аткан болсоңор, кимиңердин акылыңар, аброюңар, өзүңөрдүн жүзүңөр жарык болсун десеңер, кимиңер болсо дагы ошол адам чыга албаса, башкаңар чыгып эфирге чыгып беришиңерди өтүнөм. Неге дегенде, мен ушул убакытка чейин чыккан эмесмин, кой ушуларга теңелбейин дегем. Анын бир себеби бар. Ал убакытта жанагы бала эмеден чыгып эфирден орозайым дегендер баары топтолуп алып, анан ошол кезде кыйкырып монтип сүйлөгөн. Мен атамды минтип койсо, апамды минтип койсо, мен өлтүрүп коем дегентип, аябай агрессивный сөздөрдү айтканда, ошодон кой булар менен сүйлөшүшкө болбойт окшойт деп мен ошол баш тарткам.
Кудай буйруса 8'den saat 10 минута өттү. Бирок мен негизи баштайм. Ал адам кирсе кирсин, кирбесе ал адамдын өзүнүн абирине койдум. Мен жаңы эле буга 10 минут мурунда жазгам. 7'den 50 минут өткөндө кир дегем. Бул адам кирген жок. Макул деди, бирок азыр эфирге кире элек. Ал адам да даярданып атат болуш керек, негизичи мен оюм боюнча. Мен баштадым. Адахан Мадумаров боюнча Айбалаев деген Баткен тарыхында эң жакшы губернатор болуп калган. Ошол губернаторду азыркы убакытта дагы ошол келип иштеп берсин деген адамдар бар. Айбалаевдин айтышы боюнча Баткенде ар дайым уруш талаш болуп аткан жер госсекретарь болуп турган кезде колду коюп берип койгон. Ошол убакытта азыркы уруш талаш болуп чек ара ызы-чуусу бүтпөйт, тажиктерге өткөрүп берген. Биринчиси анклав болгон 4 жер бар. Самарканд өкмөтү, анан Ак Татыр өкмөтү, анан Сүлүктүү шаары, анан Лейлек району болуп эсептелет. Жерин саткандар азыр мага уже эме жөнөттү, запрос жөнөттү, как раз азыр. Айбеккен аты, кечиресиздер. Эфирге кирип атат, сиздер бөлүшүп эмет турасыздар. Кирди. Азыр эме кылабыз, эфир кылабыз жакшы. Өзүңүздөрдүн колуңуздардан келген жакшы жылуу сөзүңүздөрдү айтып турасыз деп өтүнөм баарыңыздардан. Ассаламу алейкум. Көрүнбөй атат эфир. Өзү сүрөтү көрүнбөй атат азыр Айбектин. Айбек, угуп атам. Ассаламу алейкум. Эчтеке жок. Мына көрдүңүздөр. Эфирден четтетилип кетти өзү эле. Биз эчтеке кылган жокпуз. Мен жанагы жерден улантып берем. Дагы азыр запрос жөнөтүп атат. Бирок мындай интернетти жакшы болбой атабы, кошула албай атат. Сиздерден суранам, колуңуздардан келишинче аракет кылыңыздар. Айбек, ассаламу алейкум. Интернетте жакшы эмеспи? Кандай бир себептер болуп атабы? Мен аны түшүнбөйм. Бирок дагы деле мен менен байланыша алган жок. Кече Кудайберди деген бала мага эфирге чыгууну туура көргөн. Бирок ал адам менен эфирге чыгып жакшы эле сүйлөшө алдым. Экинчи жолу да четтелип кетти. Экинчи маселе, Бекназаровдун айтышы боюнча Көлдөгүл анклав бар, 3 анклав аякта. Ошол жердеги 50 гектар аянты болгон. Мен сени кошуп атам, Айбек, мени коштуп атасың, мен сени кошуп атам. Мына Абдыганы деп турат го, Абдыганы деп, ошо Айбек, мен сени кошуп атам, уже 3-чү жол кошуп атам. Мына эметип эфирдегилер деле көрүп атат. Айбек, Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсың? Не болуп калды? Караганча эле бир талай сөз айтып бердиң го. Эметип эл күтпөйт да, эл күтпөйт. Жо, эл түскөн эмес, телефонум жана болуп калды. Сага байланыша албай кыйналып атам деп Ким калды телефон? Жо, сынгандан Кудай сактасын. Мен ойлоп атпайм, метродон түшүп кетти. 1 минут жок болсо эле жамандап баштайсың да? Жок. Ниетиң оңолоп тур бир аз кошулам. Айбек, мен сени жамандаган жокмун, уксаң? Биринчиден жамандаган жок. Кошулбай калды, качып атат, жок болуп кетти, көрдүң. Карасаң, сен мени YouTube'да эркексиңби, эркек болсоң эфирге чык, эркек экениң далилде депсиң да. Мен ага дагы терикпедим. Сен бир туалет салып койдуңбу деп айтыпсың. Бирок мен сага айттым жана, канча бала менде иштейт экенин, канча бала үй бүлөсүн багып атканын, канча адамга биз колубуздан келишинче салым кошуп атканын айттым. Өзүм тууралуу маалымат бердим. Мен азыр сен угуп тур берде. Мен бир канча маселени айтам, ошондон кийин сен мага суроо бересиң. Ана мен Хорошо, мен биринчи амандашалайынчы элдер менен. Элдер менен амандашмай. Амандаш. Ассаламу алейкум. Улуу элдин урпактары амансыздарбы? Баарыңыздарга ушу Москвада убактылуу иштеп жүргөн бир тууган жердештердин атынан баарыңыздарга чоң салам. Ушул бүгүнкү эфирдин түзүлүп аткан себеби
бул мына бир тууганыбыз Бекзат менен кечки аздан байланышып жазгам, эфирден кайрылгам. Бүгүн эртең менен байланыштык. Ошонун негизинде бүгүн суроо жооп алып, бул менен эфирге чыгып атам. Азыр мен сени өзүмдүн эфириме кирип күтүпмүн. Кийин күттүм 10 мүнөт күткөндөн чыгып анан бул жака келсем, сен бул жакта келсиң. Аны кайра кошуп албай, азыр интернет жакшы мындан кошулдук. Мен сага жазгам, мен эфирге кирем, сен мага запрос кыл, мен сени кошом деп айткам. Мен сени 10 мүнөт. Тура. Элдин алдына айтып кой. Азыр мындагы видео акырында удалить этилбейт. Ушул боюнча кылабы? Удалить этилбейт. Болуп сүйлөй бер. Эме да, Айбек бири-бирибизди туура Бекзат, ооба. Баласың. Бир сөз. Давай, мындай кылып баштабайлыкпы экен, сүйлөшүп алайык. Биринчи вопросубуз, сен Садыр Жапаровду эмне себеп менен колдойсуң? Мен Мадмаровду эмне себеп менен колдойм? Ошону түшүндүрө турган вопросту өтпөйбү, кандай дейсиң? Мен Садыр Нуркожоевичти 2006 жылы менин атам 2005 жылдан баштап тааныш. 2006 жылы атам мага айткан, менин атамды көп саясатчылар тааныйт. Ошол эле мурдагы генерал Молдомуса Кангандиевдин өкүл баласы болот менин атам. Бирок тилекке каршы тагдырдын бир тамашасы менен, бир бийликтин курмандыгы менен 2012 жылы бул дүйнө менен кош айтышкан. Анан 2006 жылы мага айткан, балам, бир убакыт келет камчы менен Ташиев, Садыр бир убакыт келет Кыргызстанды көтөрөт деген. Бирок бир убакыт келди. Ал убакыт 14 жылдан кийин ушул адамдар бийликке келди. Ал убакытта мен жаш болуп, 2010 жылы 18 жашка чыгып, 2010дон баштап Садыр Нуркожоевичтин полный бүттүгүн жазган китептерин, кылган иштерин, Кумтөр боюнча, Мегаком боюнча жана башка иштердин баарын карап чыгып, бул адам ким экенин кызыгып, өзүм да мындай баамдап, ошол убакыттан бери өзүм колдоп келгем. Колдоп келгенде кантип колдоп келдим? Мекенчил партиясына кирип алган жокмун. Жана башка бир партияларга кирип алган жокмун. Эч бир партияга кирбей, өзүмдүн жүрөгүмөн колдоп келдим. 2015 жылы Садыр Нуркожоевич Россияда жүргөндө, Европада жүргөн убакытта, ошол убакытта мен ал адам менен байланышып турчумун, телефон аркылуу сүйлөшүп турчумун. Ал убакытта мен Южный Кореяда силерге эле окшоп иштеп, жон терим иштеп жүргөн адам болчумун. Тагдырдын тамашасы менен 2017 жылы 25 мартта Садыр Нуркожоевичти күттүк. Бул жерден, чек арадан ал адамды улуттук коопсуздук кызматкерлери салып кетишти. Бардыгыбыз эле, карапайым калктардын бардыгы, сен тетир болуп калдың, түздүп алсаң болот. Карапайым калктын бардыгы УКМКнын астына келдик. Ошол убакытта атышуу, ар кандай бир нерселер болду. Ал жерде ошол убакытта мени да кармаган. Ошол убакытта мени да кармаган. Атасың, сен мындай түзүрөк кармап атсаң, ошол адам немесин неме кылып атасың. Ошол убакытта мени да кармаган, Садыр Нуркожоевичтин балдарын да кармаган, ошол жерде Садыр Жапаровду да кармаган, менин бир тууган байкемди да кармаган. Менин бир тууган байкем Кожегелдиев Чыңгызхан Жакшымбетович Талас областынан болот. 1974 жылы туулган. Ошол адамга жер үйкенине каршы чыккан убакытта $75,000 жер үйкени сунуштаган. Ошол акчаны алып койгон. Бир Lexus машина, Царский селодон бир особняк жана башка мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз деген. Ошол убакытта албай коюп, Садыр Нуркожоевичти мен атам колдоп жүргөн. Атам өтүп кеткенден кийин менин бир тууган байкем ушул Садыр Нуркожоевичти колдойм деп бардыгыбыз чогуп тозуп тоскоонго келип Садыр Нуркожоевич камалып калды. Алардын бири менен жана айтып аткан эле мен бир тууганым. Элдин баары качып аткан кезде, Садыр Нуркожоевичтин баласын автобустун ичинен уруп аткан кезде, ошол убакытта айнекти тебип, автобустун айнегин тебип, YouTube'дан карасаңар чыгат. Сакалчан, ошол менин атамдын бир тууганы болот. Эч жерден айыбы жок. 2,5 саатта алып барып камап жиберди. Мен бир адамдын звоноктору менен ошол жерде милицияларга сүйлөштүрүп, ошол жерде мен калып калдым. Бирок тигил адамдарды неге калтырбай койду? Менин бир тууганымдын бардык документтерин тигил жактан эле ошол
активист болуп чыгып жүргөн, камалган, ошо эме боюнча ЭБСте 6 ай жаткан, таластан чыгарып алганбыз. Бишкекке сразу документтер келген экен. Аны чыгара албайбыз. Атамбаевдин көрсөтмөсү бар. Атамбаевдин мен сага суроомду Садыр Жапаровду эмне себеп менен колдойм дедим, сен байлантып жүрсүң. Айтып бир аз сабыр кылып турсаңыз, эфир жакшы болсун, элдин баарына түшүнүктүү болсун. Анан бул жерден Атамбаевдин көрсөтмөсү деп бир тууганым камалып кетет. Менин өзүмдүн бийликтин курмандыгы жана жапа чеккенин айтып атам. Садыр Нуркожоевичти да ошол убакытта 11,5 жылга камады. Садыр Нуркожоевич өзүң да айтып аткансың. Атамды өлтүрсө, апамды өлтүрсө, мен законун да карабайм, башканы да карабайм, баарын башын болом дегенсиң. Бирок Садыр Нуркожоевичтин атасын өлтүрдү. Ошол атасы 1 жыл жашайбы, же 5 жыл жашайбы, 10 жыл жашайбы, бир Аллахтын колунда болчу. Бирок Садыр Нуркожоевич камалды деген кезде Нуркожо Аксакал кулап, ошодон кийин бир канча күндөн каза болду. Андан бир аз өтө эле апасы өтүп кетти, андан бир аз өтө эле баласы өтүп кетти. Ушул адамдын жакшы экенине, ушул адамдын мыкты экенине, сабырдуу ушундай жакшы инсан экенине өзүм там бердим. Неге дегенде, ушул адамдын сотуна мен да катышып жүргөм. Сотторуна барып, бирок мен мындай адилеттүү үчүн айтайын, азыр кээ бир адамдар айлантып айтып атат, сотторго атайын адамдарды акча берип чыгарган. Жок, Серен деген байкы бар. Баткенден келген пенсионерлер бар, Оштон келген пенсионерлер бар болчу. Ошолордун бардыгына биз собур кылып акча топтоп берип, курсактары ачкан болсо Бишкекте жашагандар аш жасап келип, ошол жерде соттун алдында аш жеген күндөр болгон. Ошол убакытта ороз айымда бир жолу ошо ороз айымды көргөм. Кийин ошодон кийин мен көргөн жокмун. Анан кийин мен сага Садыр Жапаров эмне себеп менен колдойсуң дедим. Айлантып ороз айым. Азыр айтайын, бул Садыр Жапаровдун кандай эме экенин, мыкты адам экенин, Садыр Жапаров ушунчалык сабырдуу экенин силерге айтып атпаймынбы? Силер түшүнүп турсаңар бир аз. Сен түшүнүп таң кылбай атасың, айлантып эле кояктан бир, бияктан бир, ар жактан. Ошо ал суроо, ал сен айтып аткан сөзгө обязательно болот суроо. Мындай да. Мен ошого айттым. Эме, Айбек, мындай да. Меничи мындай да. Мени кээ бир адамдар сен деле сен кимсиң, каяктан чыга калдың деген сен да суроолорду жараткансың. Мен сага айтып атам, ошол убакта Атамбаев менен мо Жээнбековский бийликтер менен күрөшүп жүргөн биз адамдарбыз деп айтып атам. Сен мындай туура түшүнсөң, бир тууган суранчы. Анан мен колдогондун себеби ошол. Бул адамдын кандай экенин, лидер экенин, саясатчы эмес экенин 5-15 тастыктады, далилдеди. Мен ал адам бийликте болсо дагы, болбосо дагы мен ал адамды колдой берем. Мурда да колдоп келгем, бийликте жок убагында да. Азыр да колдой берем. Мен эмнеге азыр колдоп атам? Ар бир күчтөр, ар кимиси ар бир жактан талап атат. Мен эч бир партиядан эмесмин. Эч кимден бир сом алган эмесмин. Мына бул жак оң жак бетинде мен немем бар, Куран китеп турат. Кармап айтып бере алам. Мен өз эмем менен бутуна бут, колуна кол болуп, ушундай кыйынчылык убакытта жардам берейин деп атам. Менмин деген өздөрүн фаворит сезген саясатчылар өздөрүнүн амбициясын тыя албай, президенттикке барам деп, премьерликке барам деп, спикерликке барам деп адамга Садыр Нуркожоевичке каршы чыккан үчүн карапайым калк болуп, мен өзүм чыгып ошон үчүн колдоп жатам. Бардык колдоочуну сыйлайм. Сен дагы өзүң колдоочуң бар, бирок бир адамды жакшы же жаман деп моюнтуп айтыштын кереги жок. Сен айтып атасың, Мадумаровду жаман деп атасың дейсиң. Мен сага сен өзүң айтып бүткөндөн кийин кынтыксыз тазалык деген тууралуу, кынтыксыз тазалык жок экенин, ошол жерде адилетсиз болгонун, сүйлөгөн сөзү бир сөзүнө каршы болгонун мен сага буйруса тастыктап далилдеп берем. Айтып берем. Сүйлөгөн сөзү окшошпосо, сен Садыр Жапаровду каматып беришиң керек анда. Урматтуу мусулман бир туугандар, эми биздин биринчи суроо Бекзат. Баягы мен эмне үчүн Адыхан Кимсанбаевич Мадумаровду колдойм деген суроо. Суроо беришпейбиз азыр. Сен неге колдойсуң? Ошого жооп берсең, эмне үчүн? Ооба. Мен Адыхан Кимсанбаевич Мадумаровду эмне үчүн колдойм? Себеби Адыхан Кимсанбаевич Мадумаров